Кут Мантаң Супермедиа каналы бүгүн биз беттеги дактарды кантип кетирсе болот дал ошол туурасында айтып бермекчибиз. Өзгөчө жаздын күндөрү ар бир эле инсанда дакчы меланин заты пайда болот. Мындай күндүн тик деген учурунан жаралат. Жүздүн айрым бөлүгүндө көбүрөөк токтолуп калгандыгынын натыйжасынан дак билинип калат. Меланин заты теринин сырткы катмарында жайгашкан болсо, ал сепкил сыяктуу сары түстөгү дак болот. Эгерде ал теринин ички катмарына жайгашкан болуп, анда жүздө кара дактар жаралат. Мындай дактар адам үчүн абдан ыңгайсыздыкты жаратып турат. Үй маскаларынын натыйжалуулугу эмнеге байланыштуу? Беттеги дактарды кетирүүдөн мурун ал дактардын эмнеден улам пайда болгонун билүү зарыл. Эгерде дактар күндүн нурунда көп жүрүүдөн жаралган болсо, аны кетирүү бир топко жеңил эле. Ал үчүн атайын чыгарылган кремдерди жана үйдө жасалуучу маскаларды пайдалануу жетиштүү. Ал эми жүздөгү дактар кара күрөң түстө болуп, аны кетирүү кыйындап жатса, анда ички органдарды атайын текшерүүдөн өткөрүү талап кылынат. Жыйынтыкка карап дарылоону баштайбыз. Эгерде ички органдардын айынан дак пайда боло турган болсо, анда биринчи кезекте жабыркаган органды жакшылап дарылап, дарыгерге көрүүнү талап кылынат. Андан кийин гана косметологдун сунушун угуу зарыл. Жүздөгү дактарды кетирүү үчүн үй шартында даярдалуучу төмөндөгү маскаларды косметологдор сунушташат. Эң жөнөкөй рецепт — натуралдуу айран. Бул үчүн нак эмес, каймагы алынган сүттөн жасалган айран жакшы натыйжалуу. Кадимки айранды бетке сүйкөп 20 минут коюп туруп, муздак суу менен жууп салабыз. Жүздөгү дактарга быштактан жасалган маска дагы пайдалуу. Быштакка минералдык суу менен бир аз жумшартып алабыз да, анын үстүнө 3-4 тамчы суутек кычкылын же перекс водородду куюп, бетке маска жасасак да дактын өңү кете түшөт. Бадыраң. Баарына белгилүү болгондой, бул максатта көп колдонулуп келинет. Чындыгында бадыраңды майдалап басып алып, анын соогун бетке коюу мыкты натыйжалуу. Ошондой эле петрушканын согу да беттеги дакты кетирүүгө арналат. Кадимки петрушка чөбүн майдалап басып, аны айранга кошуп туруп, анан бетке коюп туруу дагы мыкты натыйжасын берет. Кошумча беттеги меланин затын кетирүүгө лимондун согу чоң жардам берет. Глицерин жана суу кычкылы кошулган аралашма дагы мыкты натыйжалуу. Жогоруда айтылган маскаларды бир жолу коюу менен чектелбөө зарыл. Эгерде тез арада беттеги дактарды кетирүүнү каалап жатсаңыз, анда 2 күндө бир жолу жок дегенде бетке ар түрдүү маскаларды жасап кам көрүү зарыл. Ошондой эле аш содасы да бетти агартуучу жакшы ыкма. Ал үчүн бир кашык аш содасын бир аз сууга аралаштырып, аны жүздү арчып туруу зарыл. Мындай ыкманы да жумасына 2 жолу кайталап туруу талап кылынат. Андыктан айымдар мындай маскаларды зээрикпестен сөзсүз түрдө өзүңүздөргө үйдө кам көрүп жасап туруңуздар.